жыл içinde YouTube тармағында 25 миллиард просмотр жасаған. Бұл ең бірінші дүние жүзіндегі рекорд болды деп, бұл Дибилянс Қырғызстан қойды десек болады. Қырғызстандағы ең қымбат клиптердің қатарына кірсе болады деп ойлаймын. Өйткені санын айтсақ, бір $10,000 болды да. Что художник это обязательно. Сүрөтчү десе эле жер төлөдө жашаган түнт кээде кишини элестеткен туура эмес. Жолдошуңуз бүт жер жемиштерди өстүрүп берет, сиз болсо аларды кургатып сатасыз. Акчаны ким алат? Меники да. Эмне үчүн болбосун? Жазуучу биринчи кезекте ал өзү сатыш керек. Биздин чыгармалар жетиш үчүн биз өзүбүз менеджер болушубуз. Биздин дагы Бишкек бара-бара этно дизайн менен, этно архитектура менен, молодежный, креативный город. Бүгүн Борбор Азиядагы Америка университетинде Create 4 креативдүү индустриялардын күзгү фестиваль өтүп жатат. Креативдүү индустрияларга кайсы тармактар кирет, алар эмне иш кылат жана жаштар аларга канчалык кызыгат? Бүгүнкү чыгарылыштан көрүңүз. Креативдүү индустриялардын күзгү фестивалынын жүрүшү менен таанышуудан мурда ал жөнүндө кыскача билип алыңыз. Креативдүү индустрия бул чыгармачылыкка, идеяларга, интеллектке негизделген экономиканын өзүнчө багыты. Ага театр, сүрөт, кино, теле жана радио, кол өнөрчүлүк, IT продукциялар, компьютердик оюндар, архитектура, дизайн, мода, адабият, басма иштери сыяктуу ондогон тармактар кирет. Креативдүү индустриянын негизги өзгөчөлүгү бул заманбап технологиялар менен чыгармачылыктын айкалышы. Соңку жылдары креативдүү индустриянын өлкөнүн ички дүң продукциясына карата үлүшү жогорулап баратканы байкалат. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө бул тармак ички дүң продукциянын 8-12% түзсө, Кыргызстанда 1% түзөт. Акыркы жылдары Кыргызстандагы креативдүү тармактар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү максатында бир катар иштер жасалып келет. Август айынын башында креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ага президент кол койгон болчу. Анда креативдүү чөйрөдө иш алып барган ишкер жаратмандарга жеңилдиктер каралып, айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу каралган. Таланты бар инсандар өздөрү бир экономикалык баалуулукка ээ продукцияны чыгарса, демек алар креативдүү индустриянын өкүлдөрү жана креативдүү экономиканын жылдыргыч күчтүү деп эсептелинет. Бүгүнкү иш-чаранын эң негизги максаты ошо инноваторлор жана жаратман катары иштеп жаткан компаниялардын ийгиликтери менен бөлүшүү бир четинен, экинчи четинен ошол жаратмандыкка кызыктар болгон биздин жаштар, биздин мекендештерибизге маалымат бөлүшүү, аларга бири-бири менен жолугушуп сүйлөшүү үчүн атайын бир аянтчаларды түзүп берүүдө. Азыркы учурда биз жана креативдүү индустриялар паркы тууралуу мыйзамды дагы талкууга чыгарганбыз. Мыйзамдын өзү эмес, ошол мыйзам ишке кириш үчүн бизде салык кодексине жаңы өзгөртүүлөр кириш керек, социалдык тарифтер боюнча төлөмдөр ишке кириш керек. Креативдүү индустриялар паркы кантип иштейт, дирекцияга ким кире алат, байкоочу кеңештин мүчөлөрү ким болот, ошонун баардыгы токтомдун жобосу катары азыр коом талкуу gov.kg сайтында талкууда турат. Ошол тууралуу дагы маалымат бөлүшүү, ага көңүлүн буруу биздин калкыбыздын. Ошол биздин максатыбыз. Бул фестивалга өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, бул тармактын потенциалын айкын көрсөтүп берүү үчүн креативдүү индустриянын кыска убакыт ичинде ийгилик жарата алган өкүлдөрү келди. Алардын арасында Дибилянс дагы бар. Бул жаратман топ азыр бир гана Кыргызстандын эмес, дүйнөнүн ар бурчундагы бөбөктөрдүн досуна айланды. Жакында эле 5-күнү YouTube'тун жетекчилиги менен диалог болду. Видео связь аркылуу. Кайра Кыргызстан азыр жаңы рекордторду коюп атат. Бул Дибилянс коюп атат деп айткым келбейт. Бул Кыргызстан коюп атат жаңы рекордторду. 3 жыл ичинде YouTube тармагында 25 миллиард просмотр жасаган. Бул эң биринчи дүйнө жүзүндөгү рекорд болду деп, бул Дибилянс Кыргызстан коюп десек болот. Ошону менен бизди куттуктап чалышыптыр. Эң биринчиси YouTube'га чоң рахмат. Бизге ушундай платформа берип, дүйнө жүзүндөгү креаторлор өзүнүн билимин, өнөрүн монетизациялап, дүйнө жүзүнө чыгарганга мүмкүнчүлүк берип атат десек болот. Меске 25 миллиард деп бул болгон эле англисче каналынын статистикасын келтирип кеттим. Англис каналында 25 миллиард просмотр, 22 миллиондон ашык
катталуучу бар, подписчиги бар. Бул англисче канал. Орусча каналда адашпасам 5 миллиондон ашык подписчик, 4-5 миллиард просмотрубуз бар. Испан каналында 4 миллиондон ашык подписчик, анан 2-3 миллиардтан ашык просмотрубуз бар. Андан тышкары бир ай мурун мен дагы 8 канал ачтым. Март айында дагы 2 канал ачтык элек, 3 канал ачтык элек. Ал Dibilens Karaoke, анан Dibilens Vlog, анан Dibilens Vlog English. Бир ай мурун Dibilens Португал тили, Dibilens француз тили, Dibilens араб тили, Dibilens Индонезия тили, анан эң башкысы Dibilens кыргызча каналы ачылды, азыр иштеп жаткан мезгили. Күтүп көргөн Dibilens каналынын тасмалары эми кыргыз тилинде. Эмнеге биз кыргыз каналын ачтык? Ошого жооп берип кетейин. Кыргызстанда монетизация жок. Россия мамлекетинде эң көп биздин жарандарыбыз Россия мамлекетинде дагы монетизация жок. Муну менен биз нөлгө иштеп атабыз десек болот. Бирок башка нерсеси бар. Россияда, Америкада, Европада көптөгөн кички балдар, биздин бөбөктөрүбүз, жаңы төрөлгөн наристелер, тилдери орус тилинде, англис тилдери чыгып атканы ал эле эмес. Бизде Кыргызстанда менин кызым деле мисалы тили орусча чыгып атат. Бул нерсе абдан өкүндүрөт. Ошондуктан биз кичине болсо дагы 30 базовый сөздүк кичинекей балага жеткирип үйрөтө алсак, биз өзүбүздүн максаттарыбызга жетебиз деп ойлойм. Ошондуктан минус кетсек дагы өзүбүзгө мисалы кыргыз каналында азыр 10дон ашык сотрудник иштейт, кыргыз эле каналында. Ошол 10 адамдын ай сайын айлыгы, 10 адамдын ай сайын эмгеги, мисалы мунун баары Кыргызстан үчүн бизден белек деп ойлойм. Обычный кабинет, обычная зеленка, у нас нет какой-то съемочной площадки или какого-то света под потолком, который регулировался бы кнопками. Весь свет, все это выстраиваем сами каждый раз. Бир канча жыл мурда эле кичинекей бөлмөдө башталган долбоор эми Кыргызстандын креативдүү тармагынын үлгүсүнө айланды. Анын негиздөөчүлөрү Чолпон менен Эрнис креативдүү тармак жоктон бар кылып дүйнөнү багынтууга мүмкүнчүлүк берген күчкө ээ экенин айтышат. Социалдык тармактарда да аябай көп постторду көрдүм. Dibilens канча табат деп, аябай баягы өздөрүнүн эсептерин жүргүзүшөт, анан миллиондорду табачат деп баягы айтышат. Анан ушул суроого жооп берсеңиз да, Dibilens канча табат? Эми так цифраны айта албайм. Бул коммерческая тайна деп коебуз. Бирок көп учурларда бизге туура эмес информацияларды элге жеткиришет. Эмнеге дегенде, тактап айтып кетким келет. Мисалы, Америка мамлекетинде взрослый контент, анан детский контент болуп бөлүнөт. 20 жылдан бери Коппанын негизинде детский контентте монетизация 10 эсе азайган. Мисалы, взрослый контент, чоңдордун контенти миллион просмотрга мүмкүн $1000 таба алса, биз миллион просмотрга $70-100 эле табабыз. Бул башка информация. Көп учурларда элдер ашырып атышат. Мисалы, Россияда монетизация жок, Кыргызстанда монетизация жок. Көптөгөн дүйнө жүзүндө мамлекеттерде монетизация жок. Анткени YouTube не заинтересован в этих странах давать монетизацию. Ошол мамлекеттерден дагы миллиондогон просмотрлар бар да. Туурабы? Анын баары мындай айтканда в холостую иштеп атат да. Мисалы Кыргызстандан эле канча просмотр в холостую кетип атат. Россиядан канча миллиондогон просмотрлор в холостую кетип атат да. Мунун баарын ошол просмотрдун баары эле баары эсептешип эле биздин чөтөбүзгө сала беришет. Көрдүңүзбү? Бунун баары значит дезинформация, мунун баары туура эмес информация. Бирок биз акча таппайбыз, биз аз табабыз деген нерседен алыспыз. Эң биринчи биздин сотрудниктерибиз, анан биздин кызматкерлердин айлыгы жакшы болгондо гана биздин контентибиз жакшы болот деп мен билем. Ошондон улам биз тапканыбыздын 60-70%, 80%-ын сотрудниктерге бөлүп берүүгө аракет кылабыз. Анан калганын иш-биш кылабыз да. Ajaqlar söylep sezim göçüttü. Dahi bir gün öttü, sensiz yok dün öttü. Sağıntı cüdöttü.
Сен тебелеп сүйүмдүү, ажамгыр себелеп сезим күчөдү. Жакстын себелеп деген бул ырын сиз дагы уккан чыгарсыз. Ал эми клиби YouTube'да эле бир жума ичинде 1 миллион жолу көрүлдү дагы өлкөнүн креативдүү тармагындагы жаңылык болуп калды. Достор, биз азыр силер баарыңар көргөн, баарыңар жакшы көргөн Жакстын себелеп аттуу ырынын продюсеринин жанында турабыз. Саламатсызбы? Баары кызыккан суроо, клип кантип тартылган? Клипти деген биз элдерге деген $0 тартты деп айтабыз. Анткени деген бул клипти деген артист эч кандай акча каражат коротпой, биздин бир топс агенттиги партнерлорду таап, прям как стартап проекти эле акчаларды чогултуп, анан тарттык деген сөзүбүз бар да. Идея кимдики? Бул жана баланын үстүнөн жамгыр жаап атат. Бул каяктан жаралган идеянан тартуу процесси кандай жүрдү? Бул проекттин идеясы биздин режиссерго таандык, Манас Калдаровдон. Бул Кыргызстандагы эң таланттуу жаш режиссерлордун бири деп эсептейм. Аны менен Тургай Булан менин да досум болуп эсептелинет. Ошол экөөбүздүн коллаборация болуп, ал ошол идеянын айланасында команданы чогултуп тартылган клип. Клип канча убакытта тартылды? Клиптен болсо биз деген 3 күндө тарттык. Негизи продакшн баягы бөлүгү, пост продакшн болсо деген 1 ай алды. Анткени жанакы жамгырлар көп жерлеринде биз деген баягы куйбай эле компьютерный графиканы колдондук, VFX, пост продакшн инструменттерин колдондук. Ошон үчүн 1 ай убакыт эледи да. Бюджетин айтып кетсек, $0 дегенибиз менен бул Кыргызстандагы эң кымбат клиптердин катарына кирсе болот деп ойлойм. Анткени эми санын айтсак, бир $10,000 болду да. $10,000 акча жок ситуацияда биз топтоп ушундай жакшы сапаттуу клип чыгардык деп жакшы өзүбүз менен да сыймыктанып кетсек болот. Анан экинчи катары бул баягы зрительге, көрүүчүгө дагы жакшы кирди, как зашел деп коет го, ошондой калды. И дали нам такую возможность рассказать, как снимался самый мокрый клип в истории Кыргызстана, не побоюсь этого слова. Асель Турдалиевич экөөбүз таарынбасын, главное. Бул клип деген аябай жакшы кабыл алынды. Мисалы картинкасын караганда аябай баягы Голливудтун картинкасы эмес да. Мисалычы бул деген баягы чыныгы биздин жашоодогу болгон эле каармандар, чыныгы болгон сүйүү, чыныгы болгон баягы сүйүүдөн болгон арман жөнүндө история болду. Просто ошо чыныгы историяга эле биз баягы чыныгы эмес жамгырды, ичиндеги сырткы эмесин баягы сезимдерин сыртка чыгарып, жан аркылуу билдирдик да. Разбивает. Потом вот так. И тебелеп. Негизи өзүбүздүн локальный историяларды чагылдырганга коркпош керек. Азыр баягы локальный историяларды глобалдаштырууга убакыт келди. Ошон үчүн жаштарга айтып кетерим, ошону жакшылап колдонуп кетсек, биз дагы Кыргызстандын өзүбүздүн жеке историяларыбыз башка көрүүчүлөргө да кызыктуу болот деген ишеним бар. Негизи чоң сапаттуу проекттерди чоң командамен түзсө болот да. Ошон үчүн баягы биз бара проекттердин баягы бюджеттерин чоңойтуп, командаларды чоңойтсок, бул деген баягы жаштардын ошол креативный экономикага кызыгуусу, иш орундарын түзүүгө, анан кийин сапаты менен Кыргызстан эместен чектелбей, чоң компанияларга Кыргызстандан сырткары проекттерди алып чыкканга жакшы бир шарттар түзүлөт да. Ошон үчүн айтып кетерим, коркпой, биргелешип, коллаборация кылып, топтолуп, чоң проекттер жасаганга аракет кылышыбыз керек да. Бул жерде болсо кол өнөрчүлөр жайгашкан, анткени кол өнөрчүлөрдүн эмгеги дагы креативдүү экономиканын бир бөлүгү болуп эсептелет. Бүгүнкү иш чарада эмнелер көрсөтүлүп атканын азыр чогуу көрөбүз. Эжеке, бүгүнкү иш чара жөнүндө эмне каяктан уктуңуз, анан кайдан келдиңиз, кандай максат менен келдиңиз? Мен Бишкектен эле бияктан келдим. Бүгүнкү иш чара боюнча биз өзүбүз автордук работаларды жасайбыз да. Ошондуктан бизди уюштуруучулар өзүлөрү чакырат. Тамушта бардык оокатты өзүбүз жасайбыз. Негизи эмнелер жасайсыз, көрсөк болобу? Украшениялар жасайм, мына мондай. Жемчуг перламут өзүм колом эмгегим. Мунун баасы 2000ден, ар кандай немесине, работасына, жумушуна жараша да.
бул сердолик, гранат, тигровой глаз ушундайларды. Бүгүн канчаны саттыңыз? Эми бүгүн азыр пока майда чүйдө эле баштадым, сатып атам, анан чоңдорун сурай элек. Көбүнчө традиционный жасайм мен, заказ менен кинолорго баш кийим, ушундай чапан, ушундайлар жасайбыз да. Жеказ биякта эмне болуп атат? Бул жерде ошол бүгүнкү фестивалдын алкагында жүндөн кургак өтүү техникасын колдонуу менен продукция жасоо боюнча мастер-класс өтүп жатат. Анан кызыгып атышабы? Канча кызыгып отуруп атасыз бул жерде? Мына бул жерде азыр санапта жетишпей жатам, дагы кезекте да тургандар көп болуп атат. Албетте кызыгуу дайыма актуалдуу. Басымдуу силе жаштар экен, Көбүнчө жаштар. Көбүнчө анын үстүнө деген жүн эмне экенин, бул техника кандай экенин түшүнүгү жок болушат да, анан баягы көрүп кызыгып, мен жасайм деп отуруп көрүп, анан сонун экен деп. Кыздар кандайсыңар? Окшошуп атабы? Ооба, да. Жактуу? Ооба. Не кылып атасыз? Эмне жасап атасыз? Это маленькая юрта будет. Это юрта. Вот. В итоге момундай болот экен да, анан окшошуп атабы? Ну, вроде да. Биринчи жолу кылып атасызбы? Да. Только что вот она объяснила нам теперь. Эже саламатсызбы? Нурболот Азаттыктан. Бүгүн каяктан эмнелерди алып келдиңиз бүгүнкү иш-чарага? Мен Бишкектенмин. Бул эме кургаткычым бар, дегидратор деп коет да. Анан ошо менен экинчи ай болду мен ушу менен алектенем. 2 ай эле болду бул ишти баштаганыңызга. Мен өзүм чебермин, гиз менен иштейм да. 20 жылдан ашык уже гиз менен иштейм да. Анан уюштуруучу да болуп калам. Анан өзүмдө мындай жана кургаткычым бар. Анан жолдошумдун кичинекей жери бар, өзүнүн эме ягодник деп коет, малина, ижи малина. Жолдошуңуз бүт жер жемиштерди өстүрүп берет, сиз болсо аларды кургатып сатасыз. Акчаны ким алат? Меники да. Сиздики. Жолдошуңуз канча айлык бересиз? Пока азынча бере элекмин да. Бере элексизби? Келиңиз эми көрөлү, эмнелерди алып келдиңиз? Мисалы үчүн монун ичинде айтып бере бериңиз. Эме жемиштер, апельсин бар, дарбыз бар, алмурут бар, хурма бар, банан бар, алма, ананас да бар, коонду да кургаткам да баарын, анан астында пастила жанагы жайма кылат го, пюре кылып туруп. Ошол анан жайма кургаткычтан да көп түрлүү кылдым. Мындай биякта савистен да жазалат, малина, ижи малина жана сливаданчы ар түрлүү жасаса болот. Анан өзүнчө мындай алмурту да мындай кооздоп жасасам, анан комузга окшош экен дейт да. Атайын мындай турагычты алгам да, мындай кооз кескенде. Бүгүнкү иш-чара жөнүндө каяктан уктуңуз? Мен деген өзүм чебер болгондон кийин мен креативный индустрияга келем, ичине кирем. Анан мен өзүм болсо 8 жылдан бери фестиваль оймоо өткөрчүмүн да. Анан биздин организациябыз ассоциация поддержку ремесел деген чеберлерди колдоо ассоциациясын бул креативный индустриянын мүчөсүбүз. Ошо директоруна чалып эле мен ушундай жаңы инновационный тамак аштын түрүн чыгарып атам десем, анан кош келдиңиздер деп айтты, анан мен чыктым бул жерге. Сумкалар ар түрдүү мончоктордон жасалат. Мисалы үчүн мына жемчугтан жасалган. Берметтен жасалган. Кадимки чыныгы берметпи же кандай? Чыныгы бермет болсо аябай оор болуп калат го, кымбат да болуп калат. Анан момундай түрлүү момундай квадратный бусинкалардан жасайбыз. Өзүңүз жасайсыз? Өзүм жасайм, кызым жардам берет. Анан бул болсо хрусталь деп коет. Момундай таштан жасалган сумкалар да бар. Мунун баасы кичине кымбатыраак, бирок ошого жараша көрүнүшү дагы аябай ажайып, аябай кооз көрүнөт. Эми мынтип шуурудан сумка жасайм деген идея кайдан жаралды сизде? Өзү негизи кичине шыгым бар да, бирдеме жасаганга. Анан интернеттен көрүп, анан эмне үчүн жасай албайм, жасап көрөйүнчү деп, башында бирөөлөргө белек бекче кылып, андан кийин элдер сатып ала баштагандан кийин кызыгы уже көбөйтүп, андан тышкары момундай сөйкөлөр, браслеттер, шакектер, ушундай түрлүү варианттагы нерселер жаратып атабыз. Сонун эми бааларын айтып өтүңүзчү, канчадан болуп атат? 1000 сомдон 3,5 чейин.
Фестивалдын бул бөлүгүндө болсо акын жазуучулар турат, анткени адабияттагы креативдүү индустриянын бир бөлүгү катары белгилүү. Бул жердин эң өзгөчөлүгү авторлор, жазуучулар өздөрү жазган китептерди өздөрү сатып жатат. Азыр алардын пикирин билип көрөлү. Бүгүнкү иш-чарада эмнелер болуп атат? Сиз кайсы китептериңизди алып келдиңиз? Негизи эле ушундай самалыктардын өтүп атканы канчалык бүгүнкү күндө маанилүү адабият үчүн, жазуучулар үчүн? Албетте абдан маанилүү. Буга китептердин катышып атканы абдан маанилүү болду. Китепте эле чындап келгенде абдан чоң чыгармачылыктын жемиши да булчу. Мени чакырып ушуга катыш дегенде абдан мындай сүйүндүм. Жакшы иш-чара, мындай иш-чараларды тез-тез өткөрүш керек, регулярдуу өткөрүш керек, жайылтыш керек. Бизге дагы жазуучуларга дагы бир мүмкүнчүлүк болуп атат да. Китептерибизди көрсөтүп, мен бул жерден жаңы окурмандарды таап атам да. Жаштарды таап атам. Ушундай бир жаңыча ой жүгүрткөн, жаңыча кадам таштап аткан жаштар менен бүгүн жолугуп атам. Мен үчүн абдан кубанычтуу. Мен өзүм колумду коюп, ошо китеп алам дегендерге колумду коюп берип атам, автор катары. Анан ушу уюштуруучуларга абдан чоң рахмат айтам. Анан бул өзгөчөлүк эмеде болуп атпайбы? Авторлор китептерин өздөрү сатып атпайбы? Анан мындай формат сизге жаңылыкпы же буга чейин деле ушундайлар болду беле? Негизи өзү авторлор деле ошо сатканга өтүш керек да, негизичи. Биз баягы автор болуп эле анан китеп дүкөндөргө өткөрүп коюп эле отурбай, автордор бул жайылтуу да. Чыгармачылыкты жайылтуунун бир ыкмасы болуп атат. Биз үчүн мүмкүнчүлүк болуп атат, аянт болуп атат. Эмне үчүн болбосун? Жазуучу биринчи кезекте ал өзү сатыш керек. Мен муну колдоймун. Бул туура эле нерсе, абдан жакшы нерсе. Биз эми менеджер да болушубуз керек. Азыр эми ушундай заман, биз ошол элге таанылыш үчүн, элге биздин чыгармалар жетиш үчүн биз өзүбүз менеджер болушубуз керек. Мен акыркы 5 жылдан бери ушу котормо тармагында ушу китеп индустриясы менен иштеп жүрөм. Ушул кичүү китепти өзүм которгон чыгармалар. Мен өзүм ушу окуп жүргөн кезде, университетте жүргөн кезде список кылып койгондо могу китептер кыргызча которулуш керек деп. Ошолордун биринчи орунда 84 турчу да. Ушул биринчи которулду, бирок чыкканы битке кечирээк болуп кетти. Бул китеп биринчи чыкты. Бул китептердин мындай сатылышы Кудайга шүгүр. Бирок Кыргызстанда деген көркөм адабият анча окулбагандыктан мындай прогресс азыраак, жайыраак. Бирок бул китеп мен түзүнүп катышкан эмесмин, сүрөтүн эле тарткам. Бирок бул китеп ушу лидерлик жөнүндө болгондуктан Кыргызстандагы 10 000 тираж менен сатылган китептердин бири да. Бул чоң жетишкен. Буюрса ошо. Төртүнчү кабатында бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан индустриялык тармактардын ар биринин тематикалык иш-чаралары өтүп атат. Мисалы үчүн бул жерде Татьяна Зеленская менен бирге NFT жасоо жөнүндө семинар өтүп атат. Бир аздан кийин кирип көрсөк дагы болот. Ал эми бул бөлмөдө болсо жаңы рыноктарга чыгыш үчүн продюсерлик ишти экспорттоо деген темада презентациялар өтүп атат. Ошого катары эле бардык креативдүү индустриянын өкүлдөрү өздөрүнүн буюмдарын, товарларын сатып жатканын көрүп атабыз. Бул жерде болсо инженерия Кыргызстандын келечеги деген темада англис тилинде семинар өтүп атат. Айтор бардык лабораторияларда бүгүн креативдүү индустриянын өкүлдөрү өздөрүнүн мастер-класстарын, презентацияларын, талкууларын өткөрүп жатышат. Бул аудиторияда болсо кантип искусство жана маданият шаардын экономикасына жана анын тургундарына таасир этет деген темада презентация болуп атат. Биз акырын азыр кирип көрөлү. Искусствода жана маданияттын ушул биздин шаардын жеке эле ошо Кыргызстандагы шаарлардын экономикасына кандай таасири бар деген теманы талкуулап атабыз. Негизинен абдан көп жаштар келди, ошол өспүрүмдөр деле айтсам болот. Аларга дагы ошо жугумдуу болуп, анан ошо креативдүү индустриянын азыркы күндөгү бир башкача бир кандай десем, башкача бир дем болуп аткандай сезилип атат. Сонун эми мазмун жөнүндө бир аз токтололу. Биздин угармандарга да балким бул тема кызык. Искусствонун шаар тургундарына, шаар экономикасына тийгизген таасири кандай? Экөөнүн байланышы эмнеде? Байланышы негизинен бул тема мисалы ошо дүйнөдө
чынында эле изилденет. Анан чынында эле мындай туура мындай бул производство эмес да. Анан кандай десем, орусча айтканда прямиком невозможно измерить. Бул мындай көрүнбөгөн нерсе. Ушул шаардан кетпейм. Ушул шаарга чын дилимден иштеп берем. Ушул жерде жашагым келет дегендин баары эле бул көрүнбөгөн таасир. Мисалы ар кайсы өлкөлөргө барасың да, ошондо ар бир шаардын өзүнүн бир кандай мүнөзү бар, өзүнүн бир стили бар. Анан ошол биздин дагы Бишкек бара-бара өзгөчө бир этно дизайн менен, этно архитектура менен жана ушул башкача бир кандай десем, орусча айтканда молодежный, креативный город. Да. Бирок абдан маданияттуу, таза. Ну, можно будет... Я взяла просто на латыни, оно звучит очень красиво и максимально загадочно. Этот шрифт тоже очень плохо читается, выглядит все максимально загадочно, волшебно, в общем. Но мы планировали мастер-класс на 1,5 часа и не уложились даже в 2 часа. Мы проводили мастер-класс по созданию... Биз мастер-классты 1,5 саатка пландаган элек, бирок 2 саатта да үлгүргөн жокпуз. Биз нейро тармактар менен иштөө жана NFC түзүү боюнча мастер-класс өттүк. Катышуучуларга жалпы түшүнүк берип, чогуу коллекция жасадык. Эми алар аны өз алдынча жасап, мага иштерин жиберип коюшат. Биз аларды NFC катары жарыялайбыз. Сүрөт тартуу дагы креативдүү индустриянын бир бөлүгү. Анын потенциалы чоң. Сүрөтчү десе эле жер төлөдө жашаган түнт кээде кишини элестеткен туура эмес. Азыр сүрөтчүлөр өздөрүн көрсөтүп, чыгармачылык менен алектенүү үчүн ресурстарга ээ болушу керек. Ошондуктан мен бардык сүрөтчүлөрдү креативдүү экономикага аралашып, дүйнө менен иштешүүнү үйрөнүүгө чакырам. Экономику и учиться работать со всем миром. Жаңы информацияларды, жаңы инсайттарды күтүп атабыз. Жеке өзүңүз бул тармакка кызыгасызбы? Мен анимация кылып иштейм да. Анимация кылып, американский контент кылабыз да. Эми сиз сыяктуу мисалы үчүн изденип аткан, бир нерсе үйрөнүп аткан, бир нерсе менен алектенип аткан адамдарга мындай иш-чаранын уюштурулуп атканы канчалык керек, канчалык маанилүү? Өтө чоң таасири бар, анткени жаңы адамдар менен таанышуу, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги ачылат. Биз мисалы өзүнчө жеке иштеп жүрсөк, бул жакта уже дүйнө менен иштеп жүргөн адамдар бар экен, ошолордун жолун балким улап кетсек болот да. Алардын кандай кыйынчылыктардан өткөн, кандай кыйынчылыктар болгон, кандай жеңилдиктер болгон, мүмкүнчүлүктөр болгон, ошолор боюнча жакшы болду деп эсептейм. Көргөнүңүздөй бүгүнкү иш-чарада азыр биздин жаш муундар, көп жаш балдар креативдүү болуп, жаңы нерселер үйрөнүп атат. Мисалы, наркы кандай десем, запад жактагы нерселер бизге көбү келип атат, бирок биздикиндей адаптация болбой, азыр биздин жаш муундар адаптация кылып, жаңы нерселер чыгарып, анан креативдүү нерселер жаратканга аракет кылышып атат. Ошондуктан көргөнүңүздөй бул жакта өтө көп кызыккан адамдар бар. Ошондой иш-чаралар көп өтсө, баягы кызыккан адамдар көп өт. Мен бүгүн өзүмө абдан көп таасир алдым. Эмне дегенде керектүү IT маалыматтарды алдым. Мен IT тармагында иштеп, ошо көп опыт алып, ошол жактан кеткенге аракет кылам. Бул иш-чарага уюштуруучулардын айтымында 1000ден ашуун адам катышты. Алардын басымдуусу жаштар. Уюштуруучулар жыл өткөн сайын креативдүү тармактарга кызыгып, чыгармачылыгын же идеясын баалуу продуктка айланткысы келгендердин саны өсүп баратканын белгилешет. Креативдүү индустриялар фестиваль жыл сайын өтөт, келеркиси жаз айларына белгиленди.